Ырчы Аваз Акимов 14 февраль сүйүү күнүндө Талаш шаарында концертин тартуулайт. Бул тууралуу Ырчы өзү маалымдады. Урматтуу Талаш шаары, барыңыздарды 14 февраль концерттен күтөм. Келип көңүл ачып кетиңиздер деп билдирди Ырчы. Эскерте кетсек, январь айынын соңунда Ырчы Аваз Акимовдун Instagram социалдык түйүнүндөгү катталуучулардын саны 1 миллионго жеткен. 20 январда Ырчы кыздуу болуп ысымын Ариана деп койгон. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Ырчы блогер Асел Кадырбекова сулуулук салонун ачат. Бул тууралуу ал өзү маалымдады. Сиздер түшүнгөндөй, жакында менин сулуулук салонумдун ачылышы болот. Менин 4-5 жылдан бери кыялым жакында ишке ашат. Мен салондо көп болом. Салондар сизге эмнеси менен жагат, эмнеси менен жакпайт деп көрмандарына кайрылды Ырчы. Белгилей кетсек, Асел Кадырбекова Ырчы гана эмес, эң популярдуу Instagram жылдыздарынын бири. Жолдошу Ырчы Нурлан Насипбек учурда Дария аттуу кызын тарбиялап жатышат. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Айтбекова, жолдошумду азыркыга чейин аяйм, абересиң дебейм. Неме көрсө мен эркектерди аябай аяйт экенмин. Бир нерсе сатып берейинби десе эле башымды дароо чайкап, кереги жок дей берме адатым бар. Сатып берип койсо тим эле банкрот болуп калчудай. Оюмда акчасы түгөнүп калат, убара болот, өзүм деле таап алам да деген нерсе бар. Бул психологияда эмне деп аталат, билбейм. Балким энелик инстинктим аяктырып аткандыр. Балким алмайдын бермеyi бар деп бирөөгө карыз болгон жакпайттыр. Балким ичимдеги аялдык газ болуп аткан чыгар. Балким өзүм өлө ишенеттирмин. Акчаны өзүм деле таба алам деген бекем ишенич тургандыр. Балким жөн эле месси иштөөчү жерде иштебеген жинди кыздырмын. Кыскасы абересиң системасы менде бузук. Жолдошумду азыркыга чейин аяйм. Балама ашыгыраак акча сурап калса түгөнүп калчудай сезим менен аяйм да бардык түйшүгүн өзүм көтөрө берем. Бирок бир аялдын эркекке эркелеп, аял канчалык абересиң деген сайын ага мотивация пайда болот. Ал дагы иштегиси келет, көбүрөөк акча тапкысы келет. Шерденет дегени уктум эле. Мунун канчалык чындыгы бар экенин билбейм. Мырзалар, силерге мындай суроо. Бир айым абересиң дегенде кандай сезим болот? А. Эркелеп атканын түшүнөсүз. Бул нерсе жагымдуу каалаганын абересиң. Б. Кыйнаган нерсе, абересиңге аллергияңыз бар. В. Сизге бул мотивация. Г. Кыздардын баарында абересиң системасы бузук болсо жакшы. Кыздар, бул сезимдер силерде деле барбы, же менде элеби? Маалымат булагы Араба Чекиткейжи. Тамашоочу Эмиль Токтошов, Вайнер. Дөпараз деген аттан уялбайм. Бул тасмадагы образ. Бир күнү Бишкекте, кийинки күнү Ошто. Бул адамдын дайыма иш үстүндө жүргөнүн көрөбүз. Ал иштеп жүрүп кээде жумалап балдарына да көрбөй каларын айтат. Каарманым элге Дөпараз аты менен таанылган күлкү жаратуучу, актер, Вайнер, ичкер. 2018-жылы жылдыз кыргыз тилдүү супер Вайнер аталган Эмиль Токтошов. Саламатсызбы, Эмиль? Бир карасак Ошто, бир карасак Бишкекте жүрөсүз. Эмне менен алексиз? Саламатчылык. Вайн тартуу, тасмага тартылуу, тамадалык кылуу, тез тамактануучу жайларымды иштетүү менен алектенип жүрөм. Бишкек, Ошто биригип 5 кафем бар. Жакында 6-филиал ачылат. Келечекте ар бир облустта кафе ачкым келет. Мындан тышкары учурда Сапар Сайназаров режиссерлук кылган Лавис тасмасына тартылып жатам. Тасмадагы образыңыз кандай? Жашоодо кандай болсом ошондой адамдын образын жаратып жатам. Сиз дагы эле Дөпараздын ролун ойноп жаткан турбайсызбы деп койбойсузбу күлүп. Тамаша, бул тасмада кыздардын артынан чуркап сүй издеп жүргөн баланын ролун аткарып жатам. Көбүнчө Дөпараздын образын жаратып бериңиз деген сунуштар түшөт окшойт. Оба, Түндүктүк келин тасмасына жараткан образым режиссерлорго жагып калган. Ошол себептүү Дөпараздын акылы кем адамдын ролун сунуштай беришет. А мен рол тандабайм. Дөпараз деп элге таанылып калган жаман болсо керек. Досторум, тааныштарым да Дөпараз деген аттан уялбайсыңбы деп сурай беришет. Жок, уялбайм, бирок тасмадагы образ жашоодо андай эмесмин. Дөпараз деген аттын артынан көп ийгиликтерге жеттим. Күйөрман топтодум, бир топ тасмаларга тартылдым. Бул ат биздин үйдө да көп колдонулат. Улуу баламдын кимдин баласың деп сураса, Дөпараздын баласымын деп жооп берет. Кээде балам тамашалап, Дөпараз деп кайрылат. Баса дагы бир жаңылыгым бар. Жакында Дөпараз деген тасма тартабыз. Мен башка ролду аткарам.
Жакшы, өзүңүздүн актерлук чеберчилигиңизге кандай баа бересиз? Мен өзүмө баа бере албайм. Эл баа берсин. Сындагандар да, мактагандар да бар. Мен колумдан келишинче аракет кылып жатам. Вайн тууралуу сурайын. Өзүңүздүн вайндарыңызга күлөсүзбү? Күлөм, күлгөнүм үчүн тартып жатам да. Күлкүлүү эмес болсо деле күлүп кое берем. 2018-жылы Супер Инфо гезитинин жылдын кыргыз тилдүү супер вайнери номинациясын жеңип алгансыз. Ошол күндү эстеп айтып бериңизчи, кандай сезимдер болду эле? Аябай кубангам, толкундангам, баары эле билет. Супер Инфонун сыйлыгы алуу өтө чоң сыймык. Азыр ал статуэтка менен диплом кафелеринин биринде турат. Эл киргенде эле көрүнө тургандай коюп койгом. Сыйлыктарыңыз көп болсун. Ошондо Кудул Тынар Курбаналиев сизге сыйлык тапшырып жатып, Эмилдин вайндары Бишкектеги оштуктарга раса жагат да деген эле. Анын оюна кошуласызбы? Туура эле айткан. Тамашоодо да биздин тамашаларыбызга бишкектиктер түшүнбөй калышчу. Биз бир аз башкача сүйлөйбүз го, аны оштуктар жакшы түшүнөт. Оштуктар күлсө, башкалар алардын эмне деди деп сурашчу. Күлүп. Тамашоодо Нонейм командасында ойнодуңуз, бирок кийин командада келишпестиктер болуп, экиге бөлүнүп кетиңиздер эле. Азыр мамилеңиздер кандай? Көптөр бизди урушуп кетишкен деп ойлошот экен. Бирок биз урушуп талашкан эмеспиз. Жөн гана эки башка команда болуп иштөөнү туура көргөнбүз. Анткени популярдуу боло баштаганда ар бирибизде мындан да көбүрөөк таанылсам деген амбиция болду. Ушунун айынан жаман жакшы айтышып кетпеш үчүн бөлүнүп кеткенбиз. Бирок азыр мамиле биз аябай жакшы, катташабыз. Сиз клиптерге пародия тартып да жүрдүңүз. Башка ишке алаксып токтотуп койдуңузбу? Ооба, бир кезде орус, кыргыз ырчыларынын клиптерине пародия тарттым. Орусиялык Серебро тобунун Между нами любовь ырынын клибине пародия тартсак, аталган топ биздин пародияны жактырып, Instagram баракчасына бөлүшкөн. Ырчы Текила Ноги молодцы ырына пародиясын сынак жарыялаган эле. Ал сынактан 10 000 рубль утуп алгам. Егор Криттин бир клибине да пародия тартып, андан 15 000 рубль уткам. Бирок Криттин акчасын ала элекмин. Алып коюш керек эле. Кыргыз ырчыларынын клиптерине да пародия жасадым. Орус ырчылары юморду түшүнүп капа болушпайт экен. Биздикилер жаман көрүштү. Ошол себептен ал ишти улантпай калдым. Социалдык тармактагы баракчаңызга жазылып комментарийлерди окуп турасызбы? Окуйм, анткени мактап жазгандар менен катар жамандап да сөгүнүп жазгандар бар. Жаман комментарийлерди окусам көңүлүм түшүп калат. Ошондуктан окубаганга аракет кылам. Ишкерлик же чыгармачылык кайсынысы жан дүйнөңүзгө жакын, кайсынысы кирешелүү? Экөөнүн бирөөсүн танда десе, чыгармачылыкты тандамакмын. Ал эми каражат маселесине келсек, чыгармачылыктан акчаны оңой табасың. Мисалы, тойду алып барсаң 4 сааттын ичинде акча табасың. Бирок оңой табылган акча оңой жок болот экен. Каяка кеткенин өзүң да түшүнбөй каласың. Ишкерликтен каражатын кыйналып табасың, бирок ал жугумдуу болот. Футбол кызыгарыңызды билебиз. Өзүңүз да ойнойсузбу? Кайсы команданын күйөрманысыз? КВНге келе электе футбол ойночумун. Жакшы ойнойм деп айта албайм. Топ тепкенди, пас бергенди, топтун тоголок экенин билем. Өзүм Ак Шумкардын фанатымын. Реал Мадридди колдогончо Ак Шумкарды колдогон жакшы. Командадагы ар бир оюнчу сыйлайм, колдойм. Айрыкча Али Ифлазоолу деген кыргыз футбол күйөрманынын фанатымын. Ал биздин духубузду көтөрүп турат. Кыргыздар эмнегедир анчалык колдоо көрсөтпөйбүз. Аңчылык да кыласыз. Жаныбарларды жаратылышты коргоо сизди ойлондурбайбы? Ооба, аңчылык кылууга уруксат алгам. Эл жаныбарларды атып жатасың деп жаман көрө беришет. Бирок мен аңчылыкка жаныбарларды атуу үчүн чыкпайм. Мага того чыгуу, жаратылыштын коюнунда, таза абада жөө баскан жагат. Басып жүрүп кыйналган, чарчаган, бутумдун суу болгонунан бери жагат. Ошентип эс алуу үчүн чыгам. Мага ол жолу кайтуунун зарылчылыгы жок. Эс алып келсем болду. Кээде курал албай эле чыгып кетем. Үй бүлөңүз тууралуу кеп салып берсеңиз, балдарыңыз чоңоюп калыштыбы? 2 уулум бар, улуусу 5,5 кичүүсү 3,5 жашта. Келинчегим биздин кафелерди иштетет. Мен көпчүлүк учурда тасмага тартылуу той алып баруу менен алекмин. Ошол себептүү балдарымдын бири чоң эне, чоң атасыныкында, экинчиси тайэне тай атасыныкында болуп калат. Кээде бир жума балдарыбызды көрбөй калган учурлар болот. Балдар ата-энесинин көңүл буруусуна муктаж да. Учурда балдардын ата-энемдин жашоосу жакшы болсун деп аракет кылып иштеп жатабыз. Ишибизди таштап кое албайбыз да. Убактымды болушунча балдарыма көңүл бурам. Бирок балдарыбыз биздин жаныбызда эркелеп жүрө беришет. Ата-энелерибиздин жанында болгондо бир нерсе үйрөнүшөт. Мисалы, орус тилин алардын жанында жүрүп үйрөнүп жатышат. Балдарыңыз бактылуу балалыкта чоңоюшсун. Маегиңизге рахмат. Маалымат булагы Супер Чекит KG.
Bortqa koyulgan akçalar. Çoğun utuşlar. Tez arada dönemler. İşenimdi bookmaker.